Салам айымдар. Сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга бүт керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Негизи жашоо күн менен түндөн турат, баарыбыз эле аны билебиз. Бирок көп нерсени айтуудан уялабыз. Биздин жыныстык жашообуз, биздин интимдик жашообуз бул биздин жашообуздун жартысы. Эгерде ошол бөлүгүндө жакшы болбосо, эгерде ошол жерде ойлондура турган көйгөйлөр болсо, албетте биздин калган жашообузга бул өтө таасири чоң. Ошондуктан биз үчүн бул өтө маанилүү. Аны баарыбыз эле билебиз. Бирок көпчүлүк айымдар жыныстык жашоо тууралуу, жыныстык мамиле тууралуу айткандан уялышат. Көйгөй деген көп. Өзгөчө кандай көйгөйлөр бар? Биринчиден бул кургактык. Жыныстык катнашта абдан кургак болуп, айымдар ошо ооруп атат, мага жакпайт, кургак болот деп айтышат. Экинчиден сезим жок. Ооба, жыныстык жашоодо дагы, жыныстык жанагындай катнашта дагы сезим болуш керек. Кээ бирөө оргазм деп коет, кээ бирөө махаббаттын туу чокусуна жетиш деп коет. Дагы ар кандай айтып коет, бирок мааниси бирдей. Үчүнчүдөн ошол жыныстык кын чоңоюп кетүүдөн партнеру, жолдошу рахат албай калат да. Анткени чоңоюп калган кын, албетте чоңоюп калган кын болсо, жыныстык катнашта сезимдер таптакыр бөлөк болот. Ошол себептен врачтар, гинекологдор сиздер үчүн абдан жакшы процедураны ойлоп табышты. Ошол процедура косметологияда илгертен бери эле колдонулат, бирок гинекологияда мына акыркы 5 жылдан баштап абдан активдүү колдонулуп, аябай жакшы жыйынтыктар көрсөтүп келатат. Эмне деген процедура? Бул плазмалифтинг. Негизи эле плазмалифтинг деген эмне? Плазмалифтинг деген бул өзүңөрдүн каныңарды алып, көп оборотту центрифугадан өткөрүп, ал эмне деген? Ал аябай айландырып, аябай чайкап, кандын суюк бөлүгү менен кандын коюу бөлүгүн ажыратып, жана быштактын деле суюк суусу, быштактын суусу өзүнчө болуп калат го, ошондой эле кандын плазмасы, суюк бөлүгү аябай пайдалуу экен да организмгечи. Ушунчалык көп витаминдер бар экен. Ушунчалык көп организмди, терини, жана кындын былжырчээлин жаңыланта турган факторлор бар экен. Ошолор менен баарын атып, кайра инъекция аркылуу, укол аркылуу атып чыкса, ошол жердин баары жаңырат экен. Ошол жердин баары жаңыланат экен. Жаңы клеткалар пайда болот экен. Кан жүгүрү жакшырат экен. Кадимкидей жашарат экен. Жаштарга болсо жашаруу кереги жок. Бирок жаштарга кан жүгүртүү жакшы болсо, ошол жерде суюктук пайда болот экен. Мисалы ошол жыныстык катнашта суюктук пайда болуш керек. Болбосо жыныстык катнашта оорутат, жакпаган бир сезимдер болушу мүмкүн. Аялдар анан кача баштайт да ошол нерседен. Кургактыкты жок кылат. Плазмалифтинг эң биринчи көрсөткүчү бул кургактык жок кылат экен. Экинчи жашартат экен. Үчүнчү кан жүгүртүүнү жакшыртат экен. Эгерде клитордун тегерегине да атып койсо, ошол жерден кадимкидей кын убактылуу болсо да кичирейип, аял ошо сезимдер ойгонуп, кадимкидей жыныстык мамилеге башкача болот экен да, көз карашычы. Сексуалдык каалоону, дүлүктүрүүнү аябай жакшы ойготот экен. Плазмалифтинг кандай жасалат? Плазмалифтинг кардар келгенде кан алынат, центрифугадан өткөрүлөт, шприцке кайра ошо суюк жагы алынат дагы, бөлүгү алынат дагы, ошо кынды, кындын тегереги, клитордун тегереги бүт баары атылып, кайра иштеп баштайт экен. Албетте дароо жардам бербейт. 2, 3, 4, 5 процедурадан кийин, курстан кийин жардам бере баштайт. Бирок процедуранын эффекти, жакшыртуу, жаңылануу эффекти 1 жылда бир алып койсоңор, ошо 1 жылга жетет. Айымдар, ооба бул сыйкырдуу процедура эмес. Эгерде кыныңар аябай көп чоң болуп кетсе, бул өтө жардам бербейт. Бирок кын кичирейткен убакытта деле былжырчээли картайганда, былжырчээли чоюлганда, ошол себептен жана кальпарофия кынды кичирейтүү операция менен бирге жасаса, аябай сонун жыйынтыкка жетсе болот. Же дагы төрөйм деген кыздар кынды кичирейте албайт да. Алар операцияга бара албайт, анткени операциядан кийин төрө албайт, кесарево менен гана төрөп калат. Ошондо жаңы төрөгөн, же мындай бирди төрөгөн дагы төрөйм, экини төрөгөн дагы төрөйм деген айымдар ошол плазмалифтинг процедураны жасатып, кынды кадимкидей кичирейтип, сексуалдык сезимдерди өзгөртүп алсаңар болот. Урматтуу айымдар, ушундай видеолор жакса сөзсүз лайк койгула, бөлүшкүлө, комментарий жазгыла. Кандай сурооңор бар? Балким биздин гинекологубузга сурооңор барбы? Балким мага сурооңор барбы? Мен бүт баарын окуп чыгам жана эң көп ошо комментарийде жазылган темага эмки видеону тартам.